сөз эркиндиги боюнча да мыйзам катуу талкууланып атты акыркы 1-2 жумада. Мен кечээ жакшы бир статья окуп чыктым. Экономика менен сөз эркиндиктин байланышы. Кыскасы, сөз эркиндик индекси күчтүү болгон өлкөлөрдө экономикадагы, элдин кирешеси дагы күчтүү болот экен. Болгону нефтке бай өлкөлөр, Саудия Арабия, Оман, Бахрейн деген өлкөлөрдө киреше жакшы экен, сөз эркиндигинин индекси төмөндүгүнө карабай. Бирок башка өлкөлөрдө сөз эркиндиги жакшы болсо гана ишкердик жакшы болот экен, инвесторлор көп келет экен. Анткени инвесторлорго жетиштүү, көз карандысыз маалымат керек. Маалымат көп жүрүп атса, инвесторлор да бул өлкөгө коркпой акчасын салат. Ошол эле кезде сөз эркиндиги күчтүү өлкөлөрдө коррупциянын индекси да абдан төмөн болот экен. То есть коррупцияга каршы күрөшкөн эң күчтүү инструмент бул сөз эркиндик экен. Муну эл аралык бүт изилдөөлөр тастыктап турат. Ошондуктан суранат элем, биз мыйзамдарды алып кирип атканда элдин кирешесине, экономикага кандай таасир этет, ошонун баарын эске алып бир мыйзамдарды алып кирсек.